Жалал-Абад шаарында бүгін 5 январ жаштар демилге көтөрүп Садыр Жапаровду колдоо максатында үгүт кербен уюштурган. Кудай кааласа полный ушу Жалал-Абад шаарына байланыштуу границаны кыдырабыз. Ушу Тайгараев, полный Сузактан баштап Тайгарайга чейин деген инициатива бар. Неде бир 20-30 машинеде өздүн достор, акалар, инилер топтолуп чыктык. Ушу келечекте балдарыбыздын муундун ушу жакшы 30 жылдан бери оңолбодук. Ошого Садыр Жапаров бир акыркы үмүтүбүз да. Ушу Садыр Жапаров биз ишенебиз бугачы. Калайык эл деле иштенип атат, 90% колдоп атат элдер. Тууган урубуз бардыгы эле Садыр Жапаровду атат. Ошого биз дагы мындай кичине болсо дагы эл журтка салымыбызды кошоюн деп ушу инициативаны көтөрүп чыктык. Бүгүн ошол Жалал-Абадтын жаштары биригип бизге кайрылган экен. Ушу Садыр Жапаровдун флагтары менен шаарга кербен кылып агитация жүргүзүп келели деп өздөрү волонтер болуп неме көтөрүштү инициатива. Анан бүгүн ушул шаар боюнча айланат. Жалал-Абад шаары боюнча Тайгарадан бурулуп келишет да. Элибиз ишенип, мүдөсүн артып турган өнүккөн Шаар тургундары ар бири өз уналары менен келишкен. Үгүт кербени алгач шаардагы автобекеттен баштап Жалал-Абад шаарынын бүт аймагын кыдырып чыгышты. Барыңыздар, шайлоого келиңиздер. Өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүнө. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Президенттикке 17 талапкер ат салышууда. Айбек Исабеков, Турсунали Нуралиев, Регион.